Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен интеллектуалдар, айымдар жана мырзалар. Барыңыздарга жакшы маалай каалап, биз кышкы сериялардын кезектеги турун улантабыз. Бүгүн телекөрүүчүлөргө каршы Арген Шерматов жетектеген команда келген. Мына ушул команда бүгүн өз күчүн сынайт. Урматтуу Арген мырза, буга чейинки таймашта сиздер жеңилип учурап калгансыздар. Бүгүн эми кандай аракеттер жакшыбы, Кудай буйрса? Ассаламу алейкум урматтуу алып баруучу. Андан кийин биз көптөгөн даярдыктарды көрдүк. Чоң бир дух менен келген аракет кылдык. Буйрса команда менен жакшы оюн көрсөтөбүз. Өткөнкү оюнга караганда жакшыраак болот буйрса. Кошумча өтүп жаткан интеллектуал оюндарга катышып атасыздарбы? Катышабыз. Команда акыркы жолу таймаш оюндарына катышты, Жалал-Абадтагы болуп өткөн таймаш оюндарына. Биздин даректер Ош шаар Ленин көчөсү 330 Билерман Ордо интеллектуал оюнуна деп кат аркылуу жөнөтсөңүздөр болот почтадан. Ошондой эле Инстаграмда Билерман _ Ордо, Билерман _TV күчүкчө mail туруп биздин электрондук дарек. Ошондой эле Facebook'та Билерман Ордо баракчасы катталып суроо калтырсаңыздар болот. Жана YouTube'да Билерман Ордо деп издесеңиздер биздин оюндардын бардыгы чыгат. Башкы өнөктөштөр Барбол, адал тартуу дайыма жаңы сиздерге жакшы маалай каалайт. Жана ошондой эле актив дизайн, полиграфия жана жарнак борбору сиздерден бардык буйрутмалар кабыл алат. Йома бургер эң мыкты бургер. Жана ошондой эле Аура Люкс массаж академиясы жана Легенда Века окуу борбору. Биз буларга ыраазылык билдирип оюнду баштайбыз. Биринчи раунд. Насирдин мырза, мана кандай? Мана жакшыбы? Жакшы. Нуржамал Баргыбаева, Ош шаарынын тургуну, кесип боюнча журналист, сиздерге каршы суроо берет. 1938 жылы эстеп калыңыздар. 1938 жылы футбол боюнча дүйнө чемпионатынын финалында Италия курамасы менен Венгрия курамасы беттешкен. Финалда италиялыктар жеңишке жетишкен болсо да, Венгрия курама командасынын дарбазачысы Сабонун кубанычында чек жок эле. Ал аябай кубанган, жеңилип жатса дагы. Ал өз интервьюсунда мындай деген: "Мен эч качан өзүмдү мынчалык бактылуу сезген эмес элем. Анткени биз бул жагы көп чекит экен." Кийинчерээк бул сөз көпчүлүктүн эсинде сакталып калды. Урматтуу билермандар, Венгрия курамасынын дарбазачысы Сабонун фразасын толуктаңыздар. Ал эмнени назарга тутуп айтып жатат? Анткени биз улаңыздар кетти. Жо, бул Сабо Венгриянын дарбазачысы айтат. Балким өзүнүн эме финалга чыкканбы, чыккан эмес болсо керек. Финал деген жок, дүйнө чемпионат финалында деди. Финалга чыктык деп койгон болчу. Жок, бу жерде логика жок болуп атат. Финалга эле чыктык деген болот. Гол урдук деген эмеспи, балким жок. Булар жеңилип атат да, жеңилди. Бирок бул вратарь гол өткөрбөгөндөр, башка бирөө өткөргөндөр гол. Жок, балким мен катышкандырмын деп айткандар да. Жеңишке лайык болчук деп айтышы мүмкүн же. Мындан сырткары бир жеке жашасына болсо болот. Же балким судьянын алиги тартып койгонго байланыштуу балким. Мисалы, сен жеңилесиң, бирок судья ага тартып койсо сен медаль алат го, жөн алат. Медаль. Экинчи орун, бирок биринчи орун сөз алышыбыз керек да барды. Жок, мисалы судья тартып койсо балким. Жок, бирок 1939 жыл башталып атпайбы дүйнө эмеси. 38 десек алгыла деп бирок демек берип атат бизгечи. Не үчүн? Италиян мамлекетинин жашаган эмеспи өзү? Венгрия финалга чыкча немистер менен ойноп немистер жеңип калгандар, балким зато биз немистер жеңдик дегендей. Убакыт бүтүп калды.
Арген мырза ким жооп берет? Арызбек Калыков жооп берсин. Мен аябай кубанычтуу болуп атам. Анткени биз эмне деген? Өзүбүздүн үйүбүздө жеңилбедик деп айтыш мүмкүн. Жооп кабыл алынат. Талкууну көрдүк барыбыз. Экинчи дүйнөлүк согуш жөнүндө да сөздөр болду. 1938 жыл бул экинчи дүйнөлүк согуштун Европа үчүн башталган убагы. Италия менен Венгрия. Мен туура жоопду айтам. Сабо мен эч качан өзүмдү мынчалык бактылуу сезген эмес элем, анткени биз 11 адамдын өмүрүн сактап калдык деди. Эмне үчүн мынтип айтты? Ал Италия курама командасынын 11 адамды назарга тутуп атат. 1938 жылдар ошол учурда Италияда кайсы диктатор бар эле? Гитлерден кем калбаган? Бенито Муссолини. Бенито Муссолини башкаруусунда болгон. Финалдык оюндан мурда Муссолини футболчуларга мынтип айткан: же жеңиш деген насирден, же өлүм деген. Эгерде жеңилип келе турган болсоң, мен силерди өлтүрөм деген. Караңыздар, Венгриянын дарбазачысы мен Италия курама командасын биз өлүмдөн сактап калдык деп кесиптештерине мындай сүйүнүп атат да. Мына ошон үчүн ал ушинтип сүйүнгөн экен. Эсеп 1-0. Ош шаарынын тургуну Нуржамал Баргыбаеванын суроосу телекөрүүчүлөр тарапка упайды ачты. Биз куттуктайбыз. Нуржамалды жакшы суроо жөнөткөн. 1 упай ачылды. Oyun улантылат. Экинчи раунд. Экинчи раунд. Тариел Бердибаев Ош шаар тургуну сиздерге каршы суроо жөнөткөн. Урматтуу билермандар. Япониялык дизайнер Ясухиро Судзуки 2004-жылы ушул кайыкты ойлоп таап, Токионун Сумида дарыясына сүзүүгө чыгарат. Дизайнер бул кайыкты ойлоп тапкандан мурун сүзүп бараткан абалын элестетип, бул кайыкка бир аталыш берет. Урматтуу билермандар, Судзуки бул кайыкка кандай аталыш берген? Кетти минута. Сыйыртма кыргызча сыйыртма. Biz bagı 3 санга тиешелин нерсе эмеспи? Daryanı açtık degan emas be. Bizni Daryanı açtık degan. Жок, неге окшош турган, ошону да таба беребиз. Кийимдин замогуна дагы ошол окшош болду. Бул экиге бөлүнүп атат. Аталыш Эки жер баягы калган Сыйыртма. Мына ышкырык. Жок, мына Жок, самолеттун Кемен өзү учактарга самолеттун жүрүшүнө да окшош экен. баягы аркасынан эме түтүн чыгарат го, ошого окшоп. Аркасында түтүн чыга турган эмне да? Эмне бар? biriktirip же эки залыгына. Балким билесем бөлөбү же бириктиреби? Сумида дарыясына да Сумида Daryanı açtık degan же şu эки biriktirip degan. Ошондо мааниде замок бул. Замок. Жабат же ачат ушул сыяктуу да. сыйыртма. Ачылышын Дагы жүкеме кандай вариант бар эди? Бул макул, жакшыраак болот. Ошол болду, ышкырык болду, дагы Ышкырык. Бул жүрүшүнө карап туруп атат. Бул видке, көрүнүшүнө карап туруп айтат. Ата бул самолеттон чыккан баягы түтүн. Убакыт бүттү, Арген мырза. Арзымбек мырза аракет кылып атат. Дагыбы? Дагы. Реванш. Реваншпы? Арзымбек. Аракет кылып көрөбүз. Бул кайыкты замокко окшоткон. Сыйыртмак. Кыргызчасы. Сыйыртмак замок ушундай которулабы? Сыдырма, сыдырма. Сыдырма. Бул аталыш көпчүлүк дизайнерлер үчүн бир кызыктай ат болгон. Бирок чындыгында кийимдин сыдырмасына окшоп турат. Жооп тура негизинен 1-1. Ачылып жаткан дарыя деген. Ачылып жаткан дарыя деп ошо сыдырмага шилтеме беришкен да. Ачылып жаткан дарыя. Айтор ошонун эле өзү да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Арген Шераматовдун командасы бүгүн Премьер лигадан жогорку лигага ат салышып жатат. Жана биз 3-раундга старт беребиз.
3-чү раунд. Нурдөлөт Маманов, Алай район тургун, сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Суроо. Франция 1900-жылдар 20-кылымдын башы электр энергиясын үнөмдөөчү суу агымынын жардамында курулган бычак жасоочу фабрика сиздер көрүп турган. Чарк сууда жайгашкандыктан сүрөттө көргөнүңүздөрдө жумушчулар жатып алуу иштөөгө туура келген. Бирок жумушчулар дайыма өз менен кошо үй жаныбарларын, ит, мышыктарды жанына коюп алышчу. Атүгүл аларды атайын үйрөтүшчү. Көрүп турасыздар, мышык, иттер жатат. Анын эки себеби болгон. Биринчиси, ит, мышыктар кыймылсыз көбүрөөк жаткан адамга кездешүүчү кан басым, инфаркт, миокард жана башка кан айлануу системасында ооруларды алдын алган. Сиздер экинчи себебин табыңыздар. Кеттим та. Сактаган эмеспи ушулар? Ток бөлүнөт го. Жок. Суда болсо токтотот го көбүнчө. Жок, бул суудан айланган баат чарыкка эме кылып атат. Чарктан. İşte bak, böyle elektrik enerjisi үнөп атат. Адамды уктап, мына адам жатканда уктап калышы мүмкүн. Балким ошону ойготуппу, бир эме кылабы. Токто, Бир нерсе алып турабы. Өзүнө сорго болот да бул. Кечке турат, касаң кечке турат нерде. Артына Я буту баягы муздап калганда баягы ит менен ысыкпайбы? Мышык да мышыгым бар. Мышыктагы Ошол жаныбарлар балким адамды кичине алинтип чалгытып ойготушу мүмкүн балким. Бир белги берет туралар. Кокс адамга бир коркунуч болсо белги берет туралар. Түркия калабы же башка болобу? Балким уктап калганда бирөө келсе көрөт. Келемиштер келип адам ичине кирип кетеби, ушул сыяктуу эмеспи? Ошолор карабайбы? Анда мышык да өзү болушу керек, ал ит болуп атат. Ит да кошулат, немечи? Бутуну баягы муздап калышынан сактабайбы? Я бул Бирок буту эмес, ботинке кийип турат. кеуркелерде жатат, кеуркелерде. Жөн кыймылдабай турса муздап калат да. Бир коркунучтан сактоо үчүн эле болсо керек бул. Демек баягы бир Темиреп келтире ушакта. Тура эме. предметтерди Предметтерди алып келмей, мисалы көтөрүп иштеп алып келет мисалы. Мышыга көйт. Булар ордуна турганда Итап келишим билет, мышыга көйт. Арген мырза, ким жооп берет? Акылай Карабай жооп берет. Акылай Карабаева. Ит, мышыктарды алып жүрүүнүн бир себебин айттык. Сиз экинчи себебин айтыңыз. Урматтуу алып баруучу, биз команда менен келишип, экинчи себеби катары ушул бир предметтерди алып келүүгө жардам берет деп ойлодук. Себеби дегенде суроодо айтылып атат, ушул атайын бир нерселерге үйрөтүлөт деп айтылгандыгына таянып, биз ушул жумушчуларга жардам берүү максатында бир предметтерди алып келип, ушундай кызматты аткарса керек балким. Ит, мышыктарбы? Ооба. Жооп кабыл алынат. Ордонун пикирин угууну туура көрүп атам. Ордодо кандай пикирлер бар бул суроо боюнча? Урматтуу алып баруучу, бул сүрөттө адамдар көбүнчө үй жаныбарларын ошол жылынуу максатында колдонгон деп эсептейбиз. Анан мисалы Леонардо да Винчинин бир катар картиналарында ошол жаныбарлардын терилеринен атайын кийимдерди тиккендигине кошумчалай кетели. Себеби ошол терилер адам денесиндеги түрдүү паразиттерди өзүнө чакырып алат деген максатта да. А бирок бул жерде негизги максат ошол адамдар жылынуу максатында үй жаныбарларын өздөрү менен алып жүрүшкөн. Демек, жумушчулар айрыкча белден ылдый бөлүгүн жылытуучу кызматты ушул ит, мышыктар аркылуу аткарышкан. 2-1 эсеп. 2-1. Жылытуучу кызматты аткарышкан. Анткени ит, мышыктардын дене табы адамдын дене табынан жогорураак болот. Жалпы эсеп азырынча 2-1. Арген Шырматов ойнотат. Биз 4-чү раунддан старттайбыз. 4-чү раунд. 4-чү раунд. Мамат Калык уулу Нурсултан Колатов көчөсүндө жашайт экен. Урматтуу билермандар, 20-кылымдын ортолоруна барабыз. 2 рулдуу автомашинаны көргөнсүзбү? Арген мырза. Жок, көрбөптүрмүн. 2 рулдуу автоунаа. Советтер Союзунан чыккан Вождение чыккандар. УАЗ. Мынакей.
бир салондо 2 руль. Урматтуу билермандар, УАЗ 469 деген маркадагы 2 рулдуу машинаны атайын бир кесиптин ээлери үчүн иштеп чыгышкан. Атайын бир кесиптин ээлери үчүн. Сөзсүз биринчи руль кызматы бул кадимки автоунааны башкаруу үчүн керектелиши мүмкүн. Экинчи рулдун кызматы эмне болушу мүмкүн? Минута кетти. тамак Жок, биринчи согуш жүрүп 1953 жылда. Экинчиси неге керек? Биринчиси жүрөт кадимкидей. Биринчиси Токтосоңор, бул не деп атат? Биринчи руль деп атат, биринчи руль. Эме үчүн деп атат. Автоунааны башкаруу үчүн экинчи руль эмне? Балким медицина байланыштуу эмеспи, скорый. Бул ошо жардам бергенлер Не үчүн? Мен мындай жетпей атат да меңер. Бирок неге рул коюп койду? Экинчи рул эмнеге койду максаты? Карагыла? баягы почтадагылар үчүн эмес. Жок, экинчи. Бирөөнүн чалгыч үчүн болушу мүмкүн эми. Согушта башкада молжада рул бар экен. Жок, бул экинчи руль эмне себептен деп атат? Бул биринчиси деп атат да, биринчиси. Автоунааны айдоо үчүн деп атат. Экинчиси жана бош рул. Ал жөн бош руль болушу мүмкүн. Эмеде контроль кылышы мүмкүн. Көзөмөл, жылуулукту көзөмөл кылып бир деген мисал. Арген мырза. Урматтуу алып баруучу, биз бонуста 1 минут тазалайлы. Кетти минута. Тазалык үчүн эмеспи? Суу чачат, суу чачат. Кандар үчүн эмеспи? Кандай кинода? Жакшы вариант. Суу чачат, суу бияка. Же шпыргы, тазалык ишканасы. экинчи жагында бир бөлөкчө. Бирок мен көргөн эмес экенмин да мунчу. Эки бөлөк алдына. Бул бир вариант. Суу чачат кандай? Жок, суу чачып кетер, сууну башкарат да, мына эмне качат. Тазалык, жол тазалоочу эмне ишкана. Термостаптоо алдынагы. Прикеспелери. Датчик турат да, ал жерде датчик турат. Жок, ошол башкача да. кино тартууга Кино тартса эмне кылышы мүмкүн? Жок, экинчиси баягы айдап кете берет, бул жагындагысы типа Кинолордо бирок көргөн эмеспиз да бирок. Такыр. Жол тазалагандар. Башка бир нерсенин датчиги. Демек башка бир вариант дагычы. Эми көрдүм. 69-жылы чыккандар балким. 10 секунда. Поштачыларчы мисал баягы Поштага бирок кереги жок да. Болушу мүмкүн балким. медицина кызматкерлери. Бирок руль эмне кызмат кылат? Арген мырза, убакыт бүттү. Убакыт бүттү. Насирдин мырза. Насир Нахунов. Урматтуу алып баруучу, биздин оюбузча бул машина унаа айдаганды үйрөтүүчүлөр эмес болсо керек. Анан биздин руль, экинчи руль эмне кызмат аткарат десе, балким тазалык ишканасы, жолдорду тазалаган, баягы суу чачып руль мененчи. Ошондой ой келди. Демек, экинчи руль менен жолго сууларды чачат. Шпыргы менен эме кылып тазалык ишканасы. Тазалык ишканасына тиешелүү. Демек, рулдун алдында приборлор, датчиктер ошол нерсеге мындай бир түрткү берет деп ойлойсуз. Датчик мен түшөлтүп койду, ошого карап бир вариант да чыкпады. Датчик балким ошол суунун бакта көлөмү 20-кылымдын ортолору. Бул канчанчы жылдар болуп калат? 1950-жылдар. ооба. 45-жылдан 55-жылдарга аралыктар болушу мүмкүн, ортолору. Демек 45-жылдан 55-жылдар аралык, 45-жыл согуш жаңы бүткөн болсо, согуштан кийинки маселелерди чечүүдө ондогон жылдарды алган. УАЗ эмне кызмат аткарган болушу мүмкүн бул УАЗ? Эми биз сырткы көрүнүшүн көрөбүз УАЗдын. Мына мындай көрүнүштө. Бул кандай УАЗ болушу мүмкүн? Насирдин мырза. Урматтуу алып баруучу, ушул сүрөттү коюп туруп суроо берсеңиз деле табыш кыйын окшойт. Эме, менимче суу эле чачат окшойт. Жок, суу чачпайт. Бул саперлор үчүн чыгарылган УАЗ. Насирдин мырза, саперлор үчүн. Бул согуш бүткөн жылдар болсо, 50-жылдар болсо, сөзсүз түрдө миналар көмүлгөн талаалар аябай көп болгон. Мина көмүлгөн талааны изилдеш үчүн алдыдагы сиздер көрүп турган УАЗдын алдындагы айталык шаймандар, булар кадимки мина көмүлгөн жердин билиш үчүн сигнал берген да. Алдыңкы прибор, жана сиздер ичерide көрүп турган прибор, бул чындыгында сигнал бере турган прибор. Бул оңго солго бурулат, УАЗ өзүнүн жолу менен кете берген. Насир мырза айтты да, ушундай көрсөткөндөрдү биз таба албак эмес экенбиз деп.
Суроо ээси Маматкалык уулу Нурсултанды биз куттуктайбыз. Ош шаарынын тургуну телекөрчү тарапка 1 упай алып келди. Тазалык ишканасы балким эми ошол маалда болгондо, бирок ал өзүнчө машинада чыкса керек экен. Насип мырза. 5-чи раунд. 5-чи раунд. Саперлор үчүн чыккан УАЗ болушу мүмкүн деген ой турган билермандарды кимде бар эле? Кол көтөрүп коюңуздар эгер болсо. Пикир, вариант, ой, чабыт, түкшүмөл эч кимде жок экен, э? Белес Абдысаттар уулу Бишкек шаарынын тургуну сиздер каршы суроо берет. Мониторго көңүл буруңуздар. Сиздер көрүп турган сүрөттө, урматтуу билермандар, сол тарабындагы сүрөттөр нормалдуу көрүнүштөгү сүрөттөр, ал эми оң тарабындагы сүрөттөр нормалдуу эмес көрүнүштөр деп эсептеп турабыз. Демек, биринчи сүрөт сол тарабында кадимки кызыл алма, оң тарабында адаттан тышкаркы тиштелген алма. Бул эми биз билебиз Apple'дын логотиби. Бул биринчи сүрөт деп туралы. Нормалдуу жана нормалдуу эмес. Экинчи көрүнүш кадимки картина Арген мырза, оң жагында капкара түстөгү картина. Бул черный кара квадрат деген белгилүү картина. Бирок эч нерсе жок ал жерде таң кала турган. Үчүнчү көрүнүштө назарга тутабыз. Бул кадимки биздин сол жактагы чүй буранасы, оң жакта Пиза мунарасы. Пиза бул билесиздер, мына караңыздар, кыйшайып турат. Дүйнөгө ушунусу менен белгилүү. Мындай айтканда нормалдуу эмес көрүнүш бул элечи. Эми урматтуу билермандар, 4-чү сүрөт. 4-чү сүрөт атчан эстелик. Көрүп турасыз, мен бул Чыңгызхан эстелиги деп айтамын. Чыңгызхан эстелиги, ооба. Мунун оң жагында кайсы сүрөт болушу мүмкүн? Кетти минуттар. Урматтуу алып баруучу, Уатам. биз мөөнөттөн мурда жооп берген аракет кылып көрөлү. Мунун оң тарабында атты көтөргөн кожомкул болушу мүмкүн. Атты көтөргөн кожомкул болушу мүмкүн. Ошол нормалдуу эмес деп эсептейсиз. Ооба. Адаттан тыш. Коюп көрөлү. Кожомкул. Жооп туура, бул кожомкул. Адам аттын үстүндө турса, сол жагында, оң жагында ат адамдын үстүндө турат. Эсеп 3-2. Эсеп 3-2. Oyunuz ulantılат. 6-cı round. 6-cı round. 6-cı round. Aktif dizayn. Aktif dizayn. Урматтуу билермандар. Азанды баарыбыз билебиз, Азан айтылганга чейин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларды чогултуп, алар менен кеңеш курган. Адамдарды азанга чакыруу үчүн бир ыкма ойлоп табыш керек. Кандай кылалы деп. Сахабалар ар кандай варианттарды айткан. Айрымдары христиандарга окшоп коңгуроо кагалы дешкен. Айрымдары еврейлерге окшоп сурнай чалалы дешкен. Айрымдары отбарастарга окшоп бир бийик жерге от жагалы, ошого карап элдер намазга келсин деген. Булардын бирөөсү да пайгамбарыбызга жакпаган насердин. Анан Умар радиаллаху анху пайгамбарыбызга кеңеш берген, сунуш берген. Көчөлөргө чыгып адамдарды намазга чакырыш керек деген. Көчөлөргө чыгып айтыш керек анда деген. Ошондо пайгамбарыбызга бул сунуш жагып, ал Билал, Hazreti Bilal'ды чакырып, Билалга айткан: "Эй Билал, Мединанын көчөлөрүнө чыгып, адамдарды намазга чакыр" деген. Эми сиздерге суроо. Али азандын айтылышы түш элек али. Али түш көрүлө элек. Билал көчөлөргө чыгып, адамдарды намазга кайсы сөз менен чакырган?
Кетти минута. Баягы ассалату деп эртең айтат, ошондо Билал кошкон. Билал өзү кошпогон. өзү кошпогон. Эми бул хайя ала солах деп эле намазга келгиле. Дүйнөнү таштагыла дегендей иман. Кутулушка эткен хайя ала фала. Ошол эле сөз болуш керек да. Андан сырткары бир сөз болушу мүмкүн да бул. Ойгон була деби? Саптан айтты. Бирок ар бир 5 малга чейин айтыш керек Я да. тода мына вариант кандай болот? Кандай? Сафан деп саптангыла. Бирок намазга Ошондо намазга чакырып атат да ужечи. намазга дегенде ошондочу. хайя ала солах деп намазга келгиле деп эле жүргөн да. Бирок бул түш көргөндөн кийин анан таң калышкан да бардыгы. Умар ибн Хаттаб менен Бул бир бир шалган сахабанын кирген да. түшүнө кирип Ооба, калган. экөөсүнө кирген. Умар ибн Хаттабдан кирген бул түш. Ооба. Баягы Билал Бирок ошол мына жакшы вариант болду да. Ассалату деген. Сапкага келе да? жок, ассалату хайру минана бул баягы пайгамбар саллаллаху алейхи уктап калгандан кийин өзү Билал Жок, кошкон. баягы Сафван деген сөз бар го баягы. Ошонусу просто мындай Сапка тургула деген. Сапка тургула деген вариант болду да. өздөрүн чогултканы Ким жооп берет? Баймат мырза. Баймат мырза, Азирети Билал көчөлөрдө адамдарды эмне деп чакырган? Анда азандын азыркы биз угуп жүргөн тексти түшө элек болчу. бул Курбан айтта айтылуучу баягы саптан деп айтылган болуш керек. Бул эмне маанини билдирет? Бизче которгондо. Бизче которгондо ошо сапка тизилгиле деп. Биздин казыр сапка кошулгула, намаз окуган кошулгула деген. Сапка тизилгиле деген маанини билдирет. Арген мырза өзү 50% макул эместигин көрсөтүп атат. Көрүнүшүнөн мен ушундай байкап атам да. Ушундайбы, Арген? Сиз эми капитан катары, бирок Байматты жооп бер дедиңиз, Баймат жооп берди. Негизи сиз айткан тарыхтар боюнча окуп, бирок ушул жерини окубай калгандай болуп атам. Негизи туура 50% ишин албай турам. Сиз кайсыга жорумуңузда каяка жетелип атат сизде? Башка бир эле бир сөз болушу мүмкүн балким. Кайсы? Алла элчиси чакырып атат же Кудайды үйгө чакыруу. Жок, арабча айтыңыз да. Арабча айткан да эми. Арабча чакырган деген. Кайсы сөз менен чакырышы мүмкүн? Бизде анан Хаяла Салах дегенден вариант чыкты Насир мырзадан. Дагы? Андан сырткары жок, ушул варианттар эле чыкты. Ассалат деген дагы Ассалат деген чыкты. чыкты. Чындыгында Азирети Билал ассалат деп чакырган. Урматтуу билермандар, намазга деп чакырган. Сафан бул намаздан кийинки сапка түзүлүүчү сөз. Урматтуу билермандар. Ассалат ушу эки эле сөз менен эле көчөрүнү айланып жүргөн Билалчы. Урматтуу билермандар. Капитан өзүндө 1-2 жолу айтып атты Арген мырза, ассалат болуш керек деп. Бирок ишенимсизирээк болуп калды окшойт Арген. Чындыгында туура жооп өзү ушул болчу. Намазга деген эле сөз. Урматтуу билермандар. 4-2. Сергегирээк болууга чакырамын. Эки упай калып атасыздар да. 7-чи раунд. Бүгүн Премьер Лигадан жогорку лигага Арген Шерматов командасы менен ат салышып жатат. Команда жогорку лигага чыга алабы же жокпу? Кайрат Абсатаров Сузак районунан сиздерге каршы суроо берет. Сиздерге сыр сандык аркылуу жөнөттүр суроону. Сыр сандык. Сезим кимде күчтүү 6-чы туюм? Байматтабы же Акылайдабы? Баймат. Жумшак же катуу предмет барбы? Баймат эми мебель менен иштеп катуу деп көрүнүп калды бери. Катуу мебель. Катуу предмет бар деп ойлойсузбу? 2008-жылы болуп өткөн дүйнөлүк жарнамалар сынагында рекламалар боюнча сынак болгон экен. Реклама, дизайн. Ошол сынакта сандыкчанын ичинде турган предмет чагылдырылган плакат 2-чи орунду жеңип алган дүйнө боюнча. Бул предметке төмөнкү сөздөр жазылган болчу. Бизди урбагыла, биз багынып беребиз. Бизди урбагыла, биз багынып беребиз деген сөздөр ошол предметке жазылыптыр. Урматтуу билермандар, сыр сандыкта эмне бар?
кетти минутта. Камчу бир ура турган бир нерсе. Алиги игра эмеспи? Али башына уруп чыкканда башына уруп. жумуртка эмеспи жана эле? Бизди урбагыла, бизди багынып берет. Баягы Пасха майрамындагыдай. Пасха майрамында жумушкаларды урап жасап алып буюп алыппы дейсиңби? Реклама. баягыда бир буюм болчу мында урат. Бизди урбагыла, биз багынып беребиз деп атат. Жумуртка эмеспи? Эмелеп Менде бир мык эмеспи? Урбаса антып албайт. Биз багынып беребиз, биз Урбасаң деле бир эме да? Камчы атпы же башка кандай? Урбаса Урбаса деле өзү боло турган нерсе. Боло турган нерсе экен да, урбаса деле. Урбайт аны, бирок өзү болот. Муз эмеспи? Эркелеп бар. 2008-жылда болот бирок. 2008 Муз болот да. кризис. Ана буюмдун рекламасы да, значит, предмет отпойбу. Монета. Экинчи орун алган дейт. Экинчи орун. Бул орunu неме эмес, токтозор. Мага бир жумурткадан башка эч нерсе келбей атат. Нан эмеспи энди? Альбом сынапка деген. Не? Нан дегендей нерсе. Жок. Аны өзү кадимки Урбагыла, Баягы биз кайнатылган жумуртканы айтасызбы? булар урбагыла. кандай Баары сындырыш керек да. Колкап койсо. Арген мырза, Айта берели. ким жооп берет? Бокс колкап. Кандай Урматтуу алып чечим? баруучу, биз ордодон жардам алабыз. Урматтуу Ордо, жакыныраак келиңиздер. 20 секунд убакыт кетти. Жардам бериңиздер. Бул эмне? Сынап турган нерсе да, бир жумурткабы, ушундай бир. Будильник болсо бар, багынып бербейт, калып ала берет. Жумуртка баягы чагып жибергенде биз канатты байлансак ошону Суу чачып берет. 20 секундда бүттү. Ордо жардам токтотобуз. Ордо жардам токтотобуз. Арген мырза. Ким жооп берет? Өзүңүзбү? Насир мырза жооп бересиң? Насирди мырза. Жаман вариант көп кетти. Реклама, караңыздар. Насирди мырза, бул жерде реклама жөнүндө сөз кетип атат да. Реклама бул мындайча айтканда пайда көрүлө турган нерсе да. Реклама аркылуу пайда көрүлүш керек өзүчү. Жумуртка Урбагыла, бизди урбагыла, биз багынып беребиз деген бир чакырык да бул жерде. Эмне бар? Насирди мырза. Урматтуу алып баруучу, биз жумуртка деп ойлоп атабыз. Эмне үчүн жумуртка? Балким ошол ичинде жожо кайра чыгат. Жарнама болсо. Балким, ооба. Жооп кабыл алынат. Ордодон пикир сурап эле коеюн, анткени Ордо дагы аралашты талкууга. Анда биз көрөбүз сыр сандыктын ичинде кандай предмет бар. Урматтуу билермандар, бул кадимки шише, бөтөлкө. Эмне үчүн бөтөлкө? Бөтөлкөнү адатта сындырып жиберет адамдарчы. Рекламада айтылып атат, сындырбагыла, биз дагы сиздерге керектелебиз. Сиздер бизди керектейсиздер деген дүйнө жүзүндөгү реклама сынагында экинчи орун алып атат ушул бөтөлкө. Урматтуу билермандар. Жумуртка эмес, бул бөтөлкө болчу. Туура сына турган нерсе. Бирок бөтөлкө. 5-2. 5-2. Жумурткада эми эгерде жожо назарга тутулган болсо, эми жожонун пайдасы бар, бирок жумуртка сынат да, сынып кетет. Бул жерде бизди урбагыла, тийбегиле деп атат да. Насирди мырза сынгандан кийинки абалды айтып атат. Жумуртка сынып атат да. Оюн улантылат. 8-чи раунд. 8-чи раунд. Эми команданы сергек болууга чакыраар элем. Анткени эсеп 5-ке барып калды. Эсеп 5-ке барып калды. Тынчтык Кубатбеков, Кытай Цзянчжоу провинциясы. Тынчтык мырза Ош шаарына келем деп аракет кылды эле, менче жетише албай калды. Студияга келмекчи болчу. Отпускага чыгып бул жака келмек экен. Менче же жумуштар чыгып келе албай калды, же ошондой. Кандай суроо бериши мүмкүн деп ойлойсуз Илгиз? Иероглиф же бир предметтик же кадимки сурообу? Кайсы суроо бериши мүмкүн? Насирди мырза, кандай дейсиз? Кандай суроо бериши мүмкүн азыр? Кылыч же иероглиф эле болсо керек дейм да. Урматтуу билермандар, мониторго бир сиздерге бир иероглифти азыр мен көрсөтөм.
Кытайча билгендер барбы Арген команданын ичинде? Я, Жок, жок, жок. жок, Ооба. Урматтуу билермандар, сиздер көрүп турган бул иероглиф сунь деп айтылат. Кытайча сунь деп. Эки тамгадан туруп атат. Көрүп атасыздар. Сол жактагысы жетиге окшоп турган айтайын. Жетиге окшоп турган иероглиф бул ц деп окулат экен. Ц. 3 тамга. Ц, з жана ы. Ал бисче которгондо уул, бала, жаш бала деген маани билдирет экен. Уул, бала же жаш бала. Жана оң жактагы ракетага окшогон айталык, мындай ошондой көрүнүштөгү же айтор ушундай 3 бурчтук окшогон 3 буттуу иероглиф сяо деп окулат экен Кытай тилинде. Сяо. Ал бисче которгондо кичинекей деген маани билдирет экен. Караңыздар. Демек бул жерден жалпылап айтканда жаш бала, бала, кичинекей деген маани келип чыгып атат. Эми, урматтуу билермандар, демек сунь деген иероглиф анда эмнени билдирет? Бисче айтканда кетти минута. Садикпи же мектеппи? Оюнда төрөлө элек болобу? Жок, сяо деген эмне деди мен? Кандай? Кичинекей деди, кичинекей дегенди билдирет экен. Кичинекей жаш бала. Кичинекей, уул бала, жаш бала дейт. Ошо садик же оюнчакпы? Оюнчак эмеспи? Оюн Я оюнчук бул сунь деген, а? Оюн аянчысы жаш бала. Жок, Боюнда бар деген маани эмеспи? А? Бала бар, боюнда бар деген мындай айтканда жарык дүйнөгө келелек деген. Уул баланы каяктан билесиң анда? Уул бала болупу? Беракта уул баланын наракта кичинекей. Яба, Японияда Синьяо атом бабанын деген аты малыш деп. Малыш эле бирөөсү семиз деген маани билдирет. Ушул болуп жүрбөсү, жок ал. Ал эмес экен. Кытайда Бул да кичинекей уул бала, кичинекей уул баланын көрүнүшүн элестетип келем. кичинекей уул баланын Неге окшош эми кичинекей уул балдар билдирет? кичинекей. Мураскер болуп жүрбөсүң? Мураскер. ошол вариант келди. Сунь деп, а? Мураскер. Мамлекети Ханзада деген. дегендин балким котормосу болуп жүрбөсүн, кичинекей Ханзада. Жок, Ханзада эркек болот, а? Ханзада. Кичинекей Ханзада болушун? Келечектеги эме деп. Мультфильмдер жок. Азырча бөлөк да. Садик бар эмеспи? Мураска калат, балага. Убакыт бүттү. Арген мырза, Насырдын акыны шөпүрөт. кошумча минута албайсыздар, э? Ал коелук, күйүп кетпесин. Жооп беребиз, башка вариант. Эсеп 5-2, мен кайталап коеюн. Эгерде Андалар. кокустан туура эмес болуп калса, жеңилесиздер. Кокустан туура эмес болуп калса. Анда алабыз. Үнөмдөлгөн минута кетти. Мураскер. Периште деген маани айтпай келген. Император, Ханзада. Жок, мураскер, жөнөкөйлөр мураскер. Мураскер. Же башка вариант чыкпайт. эрке эмес, а? Эркек сен кыз бала деле. Бирок мураскер алсаш көрөлүчү бир. 58-чы. Бол, ойлонбой. Кичинекей уул бала. Мураскан бир башка бир нерсе окшоштурган да, жаш баланчы. Жаш бала, кичинекей. Кичинекей. Император, дракон, Дон Кытайга. Жалаң уул баланы айтты. Келечекте жетекчи же башка. А? Узи. Фильмдер же кинолор жок беле же чыгармалар. Узи. Кичинекей Ханзада. Өзүнүн белгиси эмес ошо. Узида мисалы ошо жаш бала уул күтүшөт да эмелер. О, узини карап туруп текшерет го эми да. Кичинекей бала. Же абортту беркесине. Бизде садик деген бар, узи деген бар, анан кийин үчүнчүсү мураскер деген бала бар. Мураскер деген жакшыраак келет. Келечек десечи, келечек. Келечек эси деп. Анда сен мурас улана тукум. Арген мырза. Арген мырза. Насыр Накунов кайрада. Насир Накунов. Өтө бир маанилүү раундда ушулчу. Же 6-2 болот, же 5-3 болот. Талкууңарды көрдүм. Туура жооп бар белет. Унчукпай эле турайын. Аха. Туура жооп барбы же жок, мен аны азыр эч нерсе дей албаймын. Урматтуу алып Уул баруучу. бала, кыз бала деле болушу мүмкүн. Уул бала, жаш бала, кичинекей. Урматтуу алып баруучу, бизди кыйнап алат. Макул, мен кыз баланы алып эле таштайм. болду. Эгер уул бала дегенге биз катуу эме жасап алдык да. Бала, жаш бала.
Жана кичинекей. кичинекей. Биз ушул 2 минута боюнча биз ушул Мураскер деген версияны колдоп турдук да. Кичинекей бала кийин келечекти улап кетет. Мурас калат дегендей, Мураскер деген. Аларда бир эле негизинен көбүнчөсү бир эле бала болууга уруксат берилген мурда. Ошондон келип чыгып да балким Мураскер деген. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Телекөрүүчүнүн суроосунда кыз бала жок бирок. Кыз бала жок телекөрүүчүнүн суроосунда. Уул үтүрдү койгон, бала үтүрдү койгон, анан жаш бала. Т ушундай маани билдирет деген, Сяо кичинекей деген билдирет деген. Анан жообун жазган. Сорон, сизде пикир барбы? Эле бир ой болду, үй бүлө деген эме болду, же болбосо бала бакча. Бала бакча. Түшүнүктүү. Шок же эрке. Шок же эрке, Түшүнүктүү. Дагы кимде? Залкар, Илгиз, Семетей, Сагын. Урматтуу алып баруучу, мен оюн деп атам. Сюн оюн. Оюн. Ун юн. Экөө ал жактан да дал келип атат да. Сагын мырза. Ушул эле биз да талкууладык, оюн, мүмкүн оюнчук деп, ошо экөө бирөө болсо керек. Мен өзүм кесибиме байланышы баягы жаш бала, кичинекей дегендерге тарбиячы, балким садиктеги, мектептеги мындай башталгыч класс эске алып ошондой. Бул менин оюм боюнча бул өспүрүм деген сөз болушу мүмкүн. Уул бала болгондо ошол өспүрүм. Жаш бала. Жаш бала. Эми мен туура жоопту айтайын анда. Менимче командалардын оюнчулардын жаш курагы балким ал куракка жетелик болгондугу үчүн дагы бул ойдон алыс болушу мүмкүн. Албетте команданын курамында балалуу болгондор бар, перзенттүү болгондор бар. Бирок неберелүү болгондор жок окшойт. Неберелүү болгондор жок окшойт. Бул сун деген сөз Насирдин мырза небере деген маанини билдирет. Небере. Небере деген маани билдирет. Сиздер ушул мааниден эле чыкпай койдуңуздар да, жаш бала тиги бу депчи. Небере да жаш бала да. Небере да жаш бала. Эми ушуну менен урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпы эсеп тилекке каршы дейбизби? Айтор 6-2 эсебинде оюн жыйынтыкталды. Арген Шерматовдун командасы дагы жогорку лигага чыга алган жок. Тилекке каршы телекөрүүчүлөр тарапка бир топ упайлар өтүп кетти. Оюнду көрдүңүздөр баардыгыңыздар, мүмкүн болушунча максималдуу түрдө биз калыс алып барууга аракет кылдык. Эми оюн жыйынтыкталды. Бул соонун ээси болгон өзү аябай келемдүү аракет кылып аткан, бирок келе албай калса Тынчтык Кубатбек куттуктайбыз. Биздин активдүү телекөрүүчүгө айланды. Кол чаап коелу телекөрүүчүгө. Чоң рахмат. Эми магистрлерге кыскача сөз берейин. Мынакей 8-чи турда жыйынтыкталып атат. 8-чи алдыда Мелис Музулманов калды, Кудайберди Ташиев калды жана Сагынбек Мамановдун оюну калды. Андан кийин кышкы сериялардын финалына кирип барабыз, Кудай буйрса. Сагын мырза, кандай болду бул оюн, командага кандай баа бересиз? Урматтуу алып баруучу, команда болушунча жакшы ниет, жакшы тилек менен баштады. Бирок албетте эми ар нерсенин жыйынтыгына жараша болот. Тилекке каршы утулуп калды, жеңилип калды. Бирок эмнегедир бүгүнкү оюнда бул команданы мындай мурунку оюндардай аябай аракет кылып, мындай күчтүү тырмышып, жакшы аракет кылганын эмнеге мен байкалган жокмун. Тилекке каршы бул алдыга эмес, тилекке каршы мындай артка кетүү деген да болот. Албетте эми күйдүрүп команда даярданат. Албетте бул жерде эки суроону тапты. Ал эми мыкты билерманы көрсөтө албайбыз. Эгерде жеңгенде мыкты оюнчуну баламакпыз. Командага ийгилик, чоң рахмат. Рахмат. Бул баарыбыз ушуга күбө болдук.
команданын ушул даярдыгы бир аз жетпей калды бүгүнкү жеңишке, андыктан жеңилип калышты. Кийинки оюндарына ийгиликтерди каалайбыз. Бул команданы биз билебиз, таймаштарга активдүү катышат, анан өздөрү дагы дайым оюн өткөрүп шугулданып жүргөн балдар. Болгону булар Ордого анча мынча келбей калышат. Сагым мырза айткандай, Жалал Абадтан келиш балким бул маселедир. Ордого дайым келүүгө мен чакырамын. Андан кийин бүгүнкү оюндагы суроону мен биринчи раундда түштү бул суроо. Татаал да суроо экен, бирок кызыктуу да суроо экен. Нуржамал Баргыбаева деген айымдын суроосун мен мыкты деп таптым. Нуржамал Баргыбаева теле алып баруучу кесиби боюнча бул ушул футбол боюнча Италия менен Венгриянын ортосунда саясий маселе тууралуу суроо берген. Биз Нуржамал Баргыбаеваны куттуктайбыз мыкты суроо ээси болгону үчүн жана актив дизайндын акчалуу сыйлыгын Нуржамал Баргыбаевага ыйгарабыз. Жана ошондой эле Сагым мырза, сизге кайсы суроо жакты? Сиздин да оюңузду угуп көрөлү, анан Аргенге сөз берсем. Урматтуу алып баруучу, туура белгилеп кетти Семете мырза. Нуржамал Баргыбаева мыкты суроо жөнөтүптүр. Биз Семете мырза экөөбүз талкуулап бул суроонун жооп тапкан аракет кылдым. Арген мырза, кандай дейсиз? Бүгүнкү оюнга өзүңүздүн көз карашыңыз кандай? Оюн боюнча биздин моюнубузга алабыз, даярдыгыбыз жакшы болуп атыптыр. Анан негизи 2 суроо татаал болду, калган тапсак болмок. 2 суроода туура жооптор чыкты, бирок өзүбүз кармай албай калдык аны. Буюрса жакшы бир чараларды көрөбүз кийинки оюнга. Балким өзгөрүүлөр деле болуп калышы мүмкүн, башка ошол кыскачасы. Кайсы суроо жакты сиздерге? Бизге деле Нуржамал Баргыбаеванын суроосу. Нуржамал Баргыбаева. Ооба. Нуржамал Баргыбаева Италия жана Венгрия ортосундагы футболдук жеңиш тууралуу, Муссолининин диктаторлугу тууралуу суроосу мыкты суроо болуптур. Биз куттуктайбыз теле көрүүчүнү. Чоң рахмат. Эми бирок биз албетте команданы куру кайтарбайбыз. Барболдун шириниктери студияга жана биздин өнөктөштөр Йома бургерден 6 адамдык тамактануу акысыз сертификат Йома бургер кафесине барып тамактанасыздар азыр. Андан кийин биздин өнөктөшүбүз Aura Lux массаж академиясынан бир адамга акысыз ден соолукту чыңдоо үчүн массаж команда өзүңүздөр чечесиздер. Ким барат? Момунов Дастан мырзага рахмат. Бизге ушул тайын колдоо көрсөтүп жатат. Жана ошондой эле легенда века окуу борборуна эгерде кимдир бирөө тил үйрөнүүчү курстарга келе турган болсо, урматтуу Арген мырза, демөөрчүлөргө биз ыраазычтыкты билдиребиз. Чоң рахмат. Суроо жөнөткөн жана суроосу жеңишке ээ болгон 6 телекөрүүчүнү да биз куттуктайбыз. Мыкты суроолорду сиздерден күтүп кала бермекчибиз. Демек бүгүн Блиц ойнолбой калды, менин оюмча Блиц ойнолбой калды жана Улукбек Аманалиевдин суроосу ойнолбой калды. Видео суроо болчу, ал кийинки командага ойнотулат. Бардык биздин көрүүчүлөргө ыраазычтык билдиребиз. Меймандарга билими күчтүү миңди жыгат, билеги күчтүү бирди жыгат. Көрүшкөнчө ассалому алейкум. Чоң рахмат.